Kutmandoo күнүңүздөр менен бүгүнкү жаңы китептин бет ачар аземинин кадырлуу коноктору, акын жазуучулар, окурмандар. Китеп адамдын чыныгы досу жана окутуучусу, акылдуу кеңешчиси жана ишеничтүү жардамчысы, талыкпаган жандоочубуз болушу керек. Китеп адамдарды байланыштырат деп улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айтып кеткендей, бүгүнкү иш-чарабызда китеп алтын көпүрө болуп, баардыгыбызды байланыштырып турган учур. Кыргыз патент авторлардын чыгармачылыгын колдоо максатында 10 авторго каржылык жардам көрсөтүп, алардын китебинин жарык көрүшүнө чоң салым кошту. Сиздер мына ушул китептин онлайн бет ачар салтанатына күбө болуп жатасыздар. Эмесе салтанаттуу иш-чарабызды куттуктоо үчүн Кыргыз патенттин төрайымы Молдошева Динара Автандиловнага сөз берсек. Урматтуу чыгармачылыкты аздептеген калемгерлер. Жалпы адамзаттын өнүгүшүнөн кадам калбай өз жашоосун кылымдардан кылымга улантып келе жаткан кыргыз эли да сөз кадырын билген, өнөр баалаган элдердин бири. Тээ кылымдардын түпкүрүнөн бери 21-кылымга жетип отурган улуу манас эпосунан, жөө жомоктордон, булактан куралган дарыя сымалы өмүр жолун улап келген кыргыз сөзү бүгүнкү күнү да күчүндө. Себеби кыргыз элинин эзели уучу кур болбой келген. Азырда өнөр шыктуу адамдардын катары арбын. Ылайым ошондой эле болсун. Бирок кайсы доор, кандай заман болбосун, чыгармачыл инсандарга түрткү берип, колдоп турбаса болбойт. Бүгүнкү күндө да чыгармачыл жарандарга колдоо көрсөтүү мезгилдин талабы. Кыргыз патент негизделген күндөн тартып эле чыгармачыл инсандарга, ойлоп табуучуларга, маданият жана искусство ишмерлерине көмөк көрсөтүү менен алардын автордук укугун коргоо максатында көп иштерди жүргүзүп келет жана мындан ары да уланта бермекчи. Биз да ошол улуу көчтү улап, калемгерлер, авторлордун чыгармачылыгын жандандыруу, өнүктүрүү, жайылтуу, колдоо максатында иштерди аткарып келебиз. Ошол иштердин катарында 10 автордун китептери жарык көрүп, бүгүн ошолордун бет ачарын өткөрүп жатабыз. Албетте, бизге көптөгөн өтүнмөлөр менен иштер келип түшкөн. Биз буларды калыстардын тандап-тандоосуна койдук. Мына, ошолордун чечимдери менен ушул 10 автордун чыгармалары Кыргыз патенттин каржылоосу аркылуу жарык көрдү. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы дейт эмеспи элибизде. Биз азыркы күндө да чыгармачыл инсандардын улуттук конкурсун өткөрүп жатабыз. Документтер ушул жылдын 30-ноябрына чейин кабыл алынат. Шарттары менен биздин сайтка кирип таанышып алсаңыздар болот. Анда эмесе, сөзүмдү аяктап жатып, бүгүнкү китептери жарык көргөн баардык авторлорду чын жүрөктөн куттуктайм. Чын ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Республикасынын интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматын менен кыргыз калемгерлери ошол кыргыз патент кызматы түзүлгөндөн бери автордук боюнча бир эле автордук эмес ушул авторлордун китебин чыгаруу жаатында абдан чоң бир иштер жыл сайын өтүп келет. Биз кыргыз калемгерлеринин атынан ушул кыргыз патент кызматына чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына мен быйылкы чыккан китептер колумда турат. Авторду мен чын дилимден, чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Буларга мен чыгармачылык эргүү, анан чыгармачылык бир жемиштүү, ийгиликтүү иштерди каалайм. Урматтуу биздин иш-чарабыздын катышуучулары, көркөмдүүлүктөр дүйнөсүнө багыт алган авторлорубуздун китептеринин бет ачарына арналган салтанаттуу иш-чарабызды ачык деп жарыялайбыз. Анда сиздерге авторлорду тааныштыра баштасак.
Алыкулдун издери, жаңы изилдөөлөр, табылгалар. Китебин автору, жазуучу, публицист Искенов Болотбек агайыбыз Алыкулдун издери, жаңы изилдөөлөр, табылгалар деген китеби менен сиздерге келип олтурат. Искенов Болотбек, ардагер экономист. Кесиби экономист экенине карабастан, Алыкул Осмонов жөнүндөгү адаби иликтөөсүндө өзүнө чейинки жазылгандарды кайталап отурбастан, жаңы ойлорду, Алыкул таануучуларда айтылбаган жаңы маалыматтарды киргизген. Алыкулдун иштери, жаңы табылгалар, изилдөөлөр деген китеби бул ар бир окурмандын үйүндө тура тургандай китеп. Bunun артыкчылыгы мурда эч жерде жарыяланбаган, эч жерде айтылбаган материалдарга аябагында кызыктуу. Bunu azırık күндө келип отуруп, колдон колго тийгизбей азыр алып кетип атышат ушул жерден. Экинчиси келип отуруп ушул китептин чыгышына Кыргыз патентинде чоң залымы бар. Булар дагы материалдык жардам берип, ушулар дагы чоң жардам берип. Андан башка мен ушул китептин чыгышына Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Раиза Кыдырбаевага, Улуттук илимдер академиясынын академиги Амантур Акматалипке өзүмдүн атымдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ашутөр китебинин автору, көп кырдуу калемгер, акын, жазуучу, публицист, драматург, котормочу Жээнбай Түрк Күлөнбек уулу 1976 жылдан бери СССР журналисттер союзунун, 1996 жылдан Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү. Жакында мен жаңы кубанычтуу кабар алдым. Бишкектеги Кыргыз патенттин берилгеси менен сунушу менен менин кезектеги жыйнагым прозалык аңгемелер, драма, чоңдорду билген Ашутөрдүн кезектеги жыйнагым жарык көрүптүр. Кыргыз патентке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушуну колдоп, мен чыгармачылыгын колдоп, жыйнагымды чыгарып бергенине. Анда башчылыгы кылган Кыргыз жазуучу Калкан Ашымбаев, Аксакалга ыраазычылык билдирем. Жана башка калемдеш досторумга ыраазычылык билдирем. Я в 1000 стихах, мужчина, который поэт. Китебинин автору, жазуучу, акын, котормочу Каримов Рахим. Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү, орус тилдүү жазуучуларынын эл аралык федерациясынын Кыргызстандагы расмий өкүлү. Анын көптөгөн ырларына обондор жазылган жана чыгармалары Казакстан, Россия, Азербайжан, Канада, Улуу Британия, Румыния жана башка өлкөлөрүндө жарык көргөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы аны таштап айтканда Кыргыз патентке анын жетекчиси Молдошова Динара Автандиловнага менин 2 томдук ырлар жыйнагымды орус тилинде чыгарып беришке жардам берген үчүн өзүмдүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Каждая женщина, ваше высочество. Китебинин автору Андрей Виктор. Китеп автордун Кутман Куранда жазылган тоңгуч эмгеги. Мектепте окуп жүргөн кезинде балалыктын боё сезими менен Пушкиндин, Есениндин чыгармаларына, Маяковскийдин ырларына көп таасирленет. 1989 жылы катуу ооруп, жармашкан оору аны акыры төшөккө алып чыгат. Ошол ооруп жаткан күндөрү баягы көкүрөгүндө катылып жаткан эригүү шык ойгонуп, ыр өзүнүн өзү коюла баштайт да, колуна калем кармап кагаз бетине түшүрүүгө киришет. Я хочу поблагодарить, передать очень большую благодарность Кыргызпатенту, Фонду интеллектуальной собственности за создание первого тома сборника стихотворений «Каждая женщина, ваше высочество». Что я хочу сказать? Сам автор не смог прийти, потому что Андреев Виктор Михайлович, он у меня болеет. Все заботы вообще о наборе текста, стихов, все лежало на моих плечах. Өмүр барактары, китебинин автору,
Qırğız kızlarından birinci çıkkan teknika ilimlerinin doktoru, professor, El Aralık Kadrlar Akademiyasının jana Qırğız Respublikasının İnjenerlik Akademiyasının akademigi, Qırğız Respublikasının bilim berүүsüne emgek singirgen kızmatker Sagın Jekишova. Bu kitap men ойлойм, кийинки өсүп келаткан жаштарга бир пример кылып үлгү болот го деп ойлойм. Себеби дегенде азыркы убакта билимди иш жазгандар бат эле түргөдө үйрөнүштөр орнуга заштагы чыгып калган. Мына мен бул китепти жазыш үчүн бул жерде, поскольку мен основной илим иштерин жазгандыктан билимди бул жерде 30-20 жыл өтүп кетти да ошондо өткөн кыйынчылыктарын, ийгиликтерин ошол кийинки балдардын жаштары окуп ушундай үлгү болобу деген ой менен ушул китеп жаралды. Бул китепти менен өзүм айта албам, жаманы же жакшысын окугандан кийин окуучулар өздөрү айтышат деп ойлойм, өздөрүнүн ойлорун. Кыргыз патенттик коллективине мен чоң ийгиликтерди каалайм. Дайым кыргыздын өсүп келаткан жаштарын, окумуштууларын, жазуучуларын, поэттерин, ушундай китептерин чыгарганга жардам бергендигинен мен ошолордун атынан жана өзүмдүн атымдан ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары да ушундай иштерди жасай беришине мен тилектешмин. Энежити китебин автору, филология илимдеринин кандидаты, Qırğız Respublikasında bilim berүүнүн мыктысы, Qırğız Respublikasынын Ayaldar Kongressinin жана Qırğız tili төшбелгилеринин ээси, Qırğız Türkmanas Üniversitetinin окутуучусу Taşdemirova Rahat. Урматтуу окурмандар, замандаштар, кутман күнүңүздөр менен. Мен ал сиздерге өзүмдүн бир кубанычымды бөлүшкүм келип турат. Анткени Qırğız патент тарабынан жакында ушул Энежит аттуу китебим жарыкка чыкты. Qırğız патент дайыма таланттуу инсандардын, чыгармачыл инсандардын, ойлоп табуучулардын талантына талант кошуп дайыма көмөк көрсөтүп, эмгектерин жарыкка чыгарып келатканы бул талашсыз маселе. Жакында улуттук конкурс болуп жатат. Ошол улуттук конкурска да катышуучуларга ийгилик, жеңиш каалайм. Жаштардын да чыгармачылыгын колдоп, дайыма китептерин же болбосо кайсы бир жараткан нерселерин чыгарып жүргөндөрүнө көп жүрөбүз. Ылайым ушул Qırğız патенттин иштери ийгиликтүү болсун. Бардык мүчөлөрүнө, жамаатына дей соолук, өмүрлүк жакшылыктарды каалайм. Ушундай жакшы иштин үстүндө дайыма талпай эмгектене берсин. Мекенибизде тынчтык болсун, жергибизде дайыма ушундай жакшынакай, сүйүнүчтүү, кубанычтуу жаңылыктар болушун каалайм. Күн түспөл ырлар жыйнаган автору Манат Бообекова. Калемгер жаштайынан макала, ыр, аңгеме жазып, райондук, областтык, республикалык газета журналдарда жарык көрүп, радио уктурууларда берилген. Ысыкөл районунун райондук китепкана тармагында райондук газета жана Qırğız казактын орток жазуучусу Мухтар Ауезовдун Чолпон атадагы мурас жайында эмгектенген. Манат Бообекованын ысымы Алпакын Алыкул Осмоновдун Алыкул аталышындагы көлөмдүү энциклопедияга да киргизилген. Күн түспөл аталышындагы китебимди чыгарып берген Qırğız патенттин жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин ушундай кызматыңар, элге жасаган ишиңиздердин ийгилиги дайыма ушундай жакшынакай китептердин чыгуусу менен алдыга жүрө берсин. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, чыңыр ден соолук каалайм. Азыркы кыйын кырдаал убактарда ушу биздин элибиз тынч болсун, жергибиз тынч болсун, биздин чыгармачыл адамдарыбыз болсо ушундай жакшынакай өзүнүн чыгармачылыгын ушундай бир сиздердин көмөгүңөр аркылуу дагы эле чыгарып турсун. Бул сиздердин андан бизге деген эң чоң көмөгүңүздөрдүн жыйынтыгы деп билем да.
Айгерим ырлар жыйнагынын автору, Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү, эл аралык шабыт фестивалынын лауреаты, маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Молдалиева Махабат ырлары орус, Азербайжан тилдерине которулган 10 китептин автору. Мен ошол Айгерим аттуу китебимде 11-ci жыйнагымды Кыргыз патент тарабынан чыгарылды. Чынын айтсам, китеп чыгара албай эле жүргөм, себеби көрөмдүү китепти чыгарыш кыйын. Бүгүнкү күндө китеп чыгарууга спонсорлор деле табылбайт. Ал эми акындарда каражат жагы жок болот. Ошо акындарды колдоп, жазуучуларды колдоп, чыгармачыл адамдарды колдоп келген биздин мамлекетте бирден бир уюм ушу Кыргыз патент мектеп китебибизди чыгарып берип атат. Андан сырткары жылына калем акыбызды чогултуп берип, ал жагынан дагы чоң көмөк көрсөтүп келет. Анан ошо бирден бир ушул чыгармачыл адамдарды колдогон ушул патент. Мен Кыргыз патенттин жалпы жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирем. Андан сырткары ушул китепти биз ушул көп эле типографияларга чыгарып жүрөбүз, бирок авторлор менен иштешип, авторлордун оюн таап, оюндагыдай кылып, баягы каппаттын биягы мындай болбой калды, тиягы тигиндей болбой калды деген кенемден толтурган ошол эң жакшы типография Улутоолор басмаканасы да. Анын жетекчилигине Жумадин Кадыровго жана жалпы коллективине да ыраазычылыгымды билдирем. Ушул чыгармачыл адамдарды колдогон адамдардын үй бүлөсүнө, жакындарына жакшылык каалайм. Алымкулова Айгүл. Кыргыз эл сүрөтчүсү Турсунбек Койчиевдин өмүрлүк жубайы. Сүрөтчүнүн кыл калеминен жаралган чыгармачылык эмгектерин жыйнап чогултуп, Турсунбек Койчиев «Живопись» аталышындагы альбом каталогдун жарык көрүүсүнө зор салым кошту. Сүрөтчү агайыбыз Турсунбек Койчиевдин көзү тири болгондо бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабызга өзү күбө болуп отурары шексиз эле. Анткени менен Турсунбек Койчиевдин ысымы кыргыз искусствосун мыкты билгендер үчүн таасирдүү, назик абалдагы, жаратылыштын лирикалык пейзажынын символу болуп турат. Сөз Алымкулова Айгүл эжеде. Здравствуйте. Сегодня я хочу вас ознакомить с презентацией каталога Турсунбек Койчиев «Живопись». Живописец, народный художник Кыргызской республики Турсунбек Койчиев всю свою жизнь посвятил любимому делу – живописи, искусству Кыргызстана. Его называли поэтичным художником, лиричным живописцем. Мы с ним прожили 300 счастливых лет. В 2016 году коварная болезнь оборвала его жизнь. Данный каталог является первым персональным каталогом его картин. В 2004 году за победу в конкурсе «Искусство Кыргызстана на рубеже эпох» Турсунбек был награжден дипломом и поездкой в Италию. За работу «Каракол», которая изображена на обложке каталога, он получил этот первый приз. Хочу выразить искреннюю благодарность руководству Кыргызпатента за поддержку в издании каталога. Также хочу я им пожелать, чтобы они в дальнейшем поддерживали деятелей искусства и культуры. Спасибо большое. Балдар ыры китебинин автору, Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү, акын Жантаева Замира кече жакында эле оорудан улам 61 жашында каза болду. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин, деп көрүнүктүү акын Алы Токомбаевдин таамай айтылган сөзү калетсиз белем. Жантаева Замира эжебиздин көз өтсө да, артында Кыргыз патенттин колдоосу менен жарык көргөн Балдар ыры аталышындагы китеби калды. Акын Замира Жантаеванын Балдар ыры аттуу китеби жарык көрдү. Бул китепте атайын жаш көбөктөр үчүн арналып жазылган ырлар камтылган. Андан тышкары обончу Тимур Саламатовдун обонуна таандык ырлар дагы камтылып жазылды. Бул китептеги ырлар жаш көбөктөрдүн жүрөгүнөн орун алат деп ишенем.
Бул китеп Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык жана инновациялар мамлекеттик кызматынын колдоосу менен чыгарылды. Кыргыз патентке чоң ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик, ар дайым ишиңиздерди ийгилик коштоп жүрсүн. Чоң рахмат. Чыгармачылыкты туу туткан авторлорду шыктандырып, китептерин жалпы окурмандарга тартуулап, мезгилдин күзгүсү болуп кала бере турган калемгерлерге колдоо көрсөтүп келаткан мамлекеттик мекемелердин бири бул Кыргыз Патент. Демек Кыргыз Патент акын жазуучулардын ажайып дүйнөсүн окурмандарга, китеп сүйүүчүлөргө тааныштыруу менен ушул багытта ишин уланта өрмөкчү. Бүгүн сиздер Кыргыз Патенттин көмөгү менен жарык көргөн 10 авторубуздун китептеринин онлайн бета-чар аземине күбө болдуңуздар. Бардык китеп күйөрмандарга, окурмандарга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми авторлорубузга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.